Жеңиштин 74 жылдыгына арналган иш-чара 9 майда кала тургундарынын өлбөс полк жөө жүрүшү менен старт алып, президент Сооронбай Жээнбеков атасынын сүрөтүн көтөрүп, эл менен чогуу шаарды аралай жөө жүрүш жасады. Маалыматтарга караганда, мамлекеттик башчысынын чоң атасы Жээнбек Бирназаров 2 дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон. 2018 жылдын август айында анын сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылган. Өлкө башчысы 9 май жеңиш майрамы Кыргызстан үчүн ыйык майрам экенин жана келечек үчүн өмүрүн арнаган ата-бабаларыбыздын элесине таазим этүү менен бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс, өчпөс эрдигине арналарын өз сөзүндө белгилеп өттү. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс, өчпөс эрдигине арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгүндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн 9 май улуу жеңиш майрамынын урматына миңдеген шаар тургундары улуу ата мекендик согушка качкан ата энелеринин сүрөтүн көтөрүү менен түштүк дарбазасынан жеңиш аянтына бет алды. Аны эмесе майрамдык чыгарылышты Азия ТВ каналынан бирге көрүңүздөр. Оба салтка айлангандай бул майрамда акциянын катышуучулары улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп, Байтик Баатыр менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Дайыр Асанов атындагы Сейил бактан жеңиш аянтына чейин 6,5 чакырым жөө басышты. Бирок жолдо катар элдин саны утурлай кошулуп жатты. Айрымдары согуш убагындай кийинишип, дем берүүчү урандарды айтса, ал эми кээ бири патриоттук ырларды хорурдап жатышты. Это день победы! Ворогам права! Это праздник! Сединою на висках! Мейли башка улут, мейли жаш өзгөчөлүктөрүнө карабастан, өлбөс полк катышуучуларынын баарынын ой тилеги бир. Ал 9 майда улуу ата мекендик согуштун курмандыктарын эскерүү. Биздин чыгармачыл жамаат жүрүш учурунда катышуучуларды кепке тарттык. Биздин тагабыз 19 жашында согушка кеткен. 45-жылы апрелде болотода чөгүп кеткен, без вести пропавший болуп эсептелип, ошо биз тагабыздын эмесини чыгарайлы деп бүгүн келдик бул жерге. Дайым асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун, келечегибиз кең болсун, эч качан согуш болбосун бул дүйнөдө. 9 май улуу жеңиш күнгө карата бесконечный полкты өткөрүп атабыз. Бүгүн биринчи жолу катышып жатам. Биринчи жолу. Мурда мынча катышчу эмесмин. Мындай масштабтык майрамга аз катышып атканыма аябай кубанычтамын. Я сегодня пришел с дедом, тоже Вагиным Геннадием. Вот здесь он, видите, с трофейным велосипедом в Берлине со своим другом. Вот. Биз авиациялык институттан келип жатабыз бул жакка. Биздин окуу жайдан 100дөн ашык бала келди бүгүнкү ушу бессмертный полкко басканга. Барыңыздар тең ушул улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан мындай жаман нерселер болбосун, эч качан кайталанбасын ошол күндөй. Тарых барактарына кайрыла турган болсок, ага 70 өлкө катышып, 110 миллион адам, жер шарындагы калктын 80% тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. Анын ичинен 27 миллиону СССРдин жараны болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалар ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын курчушу түрткү болгон. Адольф Гитлердин саясаты жана анын улутчул социалисттик идеясы. Согуштун негизги максаты фашисттик Германия үчүн бүткүл дүйнөгө өзүнүн үстөмдүгүн орнотууну, ал эми өнөктөштөрү Япония менен Италия болсо, дүйнөнү кайра бөлүштүрүүнү көздөгөн. 110 миллион күнөөсүз адамдын башын жуткан согуштан кийин 1945 жылдын 8 май күнү саат 22ден 43 мүнөт өткөндө Берлин шаарына жакын Карлхорст шаарында Вермахтын атынан генерал фельдмаршал Кейтель, Кызыл армиянын маршалы Георгий Жуковдун жана союздаштарынын атынан катышкан Англиянын авиация маршалы Теддердин катышуусунда биротоло жана туулук багынып берүү, тагыраагы капитуляция жөнүндөгү келишимге кол койгон. Бул мезгилде Москва шаарында 9 май кирип келген. Иосиф Сталин ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Албетте бул күн болуп көрбөгөндөй майрамдалган.
1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согушта кыргызстандык жалтанбас эр азаматтар фашисттик Германияга каршы өз мекенинин көз карандысыгы үчүн кан жанын аябай 360 миң кыргызстандык ажал оту менен арбашып салгылашкан. Алардын ичинен 1000ге жакыны аялдар болгон. Өкүнүчтүүсү алардын 160 миңи майдандан кайтпай калган. Ал эми ошол учурда 14-15 жаштагы өспүрүм курактагы согушка аттанган балдар мына быйыл 90 жаштын чайын ичип отурат. Ардагерлерибиздин саны күндөн күнгө азайып барууда. Ата бабаларынын жолун жолдоп мекен үчүн герт башын сайган Ооган, Баткен согушунун ардагерлери да өлбөс полкту салт катары ата бабаларынын эмгегин баалап жыл сайын майрамдап келишет. Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши жыл сайын ушу өлбөс полкко өзүнүн салымын кошуп келет. Анткени биз үчүн ошол ата бабабыздын кылган эрдиктери азыркы убакытка чейин бизге үлгү болуп келе жатат. Биз ар дайым алардан үлгү алабыз. Алар кур колу менен, штык менен танкка токтоткон ата бабаларыбыз. Алар менен биз сыймыктанабыз. Жана ар дайым өз салымыбызды кошуп жүрө беребиз. Өзүм Афган согушунун ардагери болом. Бул атам болот. Улуу ата мекендик согуштун ардагери, разведчик, Белорусский фронтто кызмат кылган. Ошол атамдын арбагында разы болсун деп, ошол бессмертный полк разы болсун деп ушул жерге чыгып 1418 күнгө созулган улуу ата мекендик согушта 62 миллион күнөөсүз өмүрлөр кыйылган. Оба, согушта канчалаган энелер жарынан, балдарынан айрылып, кичинекей бөбөктөр жетим калып, баалык бактысынан ажырап калышты. Согуш адилеттик менен жүзү каралыктын, ажал менен ар намыстын, кайрымдуулук менен мерездиктин, адамгерчилик менен наадандыктын үрөй учурган тарых катары жазылып калды. Мына ушул жүлүн сыздаткан орду толгус армандын дабаасы дал ушул жеңиш болду. Ошол себептен улуу жеңиш деп кубануу менен Совет эли, анын ичинде Кыргызстан 74 жылдан бери бул майрамды кызуу майрамдап келет. Жашына, улуусуна карабай, баарынын башын бириктирген, ынтымакка чакырган бүгүнкү улуу жеңиш майрамынын шаңы чынында мыкты өтүүдө. Өзүңүздөр байкап тургандай, өлбөс полк жүрүшүнө элдер ылам-алам агылып келүүдө. Анда эмесе мен кесиптешим Нурзада Сүйүнаевага кезекти бермекчимин. Сөз сизде. Чоң рахмат кесиптеш. Бүгүн жеңиш аянтчасында турган маалыбыз, бул жерде майрамдык маанай абдан жакшы. Бул жердеги адамдар болсо өлбөс полк учурундагы жөө жүрүштү күтүп жаткан учуру. Эч ким эч нерсе унутулбайт. Бүгүн 9 май, салтка айлангандай эле жеңиш күнү белгиленүүдө. Бул күн улуу жеңишти тартуулаган, азыркы тынчтыкты орноткон. Бүгүнкү майрамдын себепчиси болгон ажал отун кечкен согуш ардагерлерине таазим этип эскерүүчү күн. Эл чогулган жеңиш аянтчасы, андагы майрамдап жаткан эл. Бул учурду утурлай эле өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгына арналган эскерүү митингине катышып, кыргыз элин улуу жеңиш майрамы менен куттуктап өттү. Кымбаттуу улуу ата мекендик согуштун жана уруктун ардагерлери, жолдош жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу мекендештерим, сиздерди улуу ата мекендик согушта жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттулукту жана элдердин биримдигин даңазалаган улуу майрам. 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаныч. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп, ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап келет жана сезимибизде толук сакталат. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү, муундан муунга өтөт, урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болоорун даңазалайбыз. Жеңиш күнү 21 кылымда согушту эңсегендерге, бир улуттун же расанын башкалардан өйдө болушун көздөгөндөргө
ескертүү болуп саналат. Улуу жеңиштин урматына арналган майрамдык салтанатта согушка катышкан, мекенге чеп болуп берген чоң аталардын сүрөтүн көтөргөн жарандардын саны арбын. Буларды көрүп таасирленип, жеңиш майрамынын улуулугун жана анын тарыхы менен тереңден таанышуу максатында балдарын жыл сайын аянтка алып чыккан ата-энелер да чоң эмес. Бүгін 9 май атамекендик улуу экинчи дүйнөлүк согуштун жеңиш күнү. Ошон менен жалпы биздин элибизде кыргыз элин жалпы ошол жеңиш күнү менен куттайт элек. Бул күн биздин үй бүлө үчүн дагы чоң майрам. Ошол жыл сайын ушул аянтчага келип балдарыбыз менен бул атамекендик жеңиш күнү согуштун кандай кыйынчылык менен биздин элибизге келгенин, биздин ата-энелерибиз, чоң ата чоң энелерибиз, жалпы кыргыз эли кантип бул ийгиликке жетишкенин ошолорго айтып түшүндүргөн аракет кылабыз. Майрамыбыздар менен кыргыз элим бүгүнкү улуу жеңиш майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Бул жеңиш оңой менен келген эмес, аны баарыңыздар түшүнөсүздөр. Мен колумда турган бул менин кайнатамдын сүрөтү Камбарали Чолошбек. Бул киши орденоносец, согуштун ардагери. Кыргыз элинде тынчтык болсун, бейкучулук болсун. 27 миллион адамынан ажыраган Совет эли үчүн 9 май эң ыйык жана эң улуу майрам болуп саналат. 74 жылдан бери салтанаттуу түрдө майрамдап келген кыргыз элин бүгүн кичинекей мектеп окуучусу Абдыкалыков Акимбек да куттуктап ыр арнап өттү. Кан майданда аман калган аталар, каарештиго канча жашка бардыңар, курчтуңар, кайратыңар бүгүнкү, калган өңдү ал майданда такшалып. Кандар аккан талкаланган токойлор, калган өңдү ушул азыр сезимде, көзүм менен көргөн өңдү сезилет, кулак төшөп угуп калган кебине. Ал оң жалын кечип согушта, аралаган кандуу майдан талаада, багыбызга аман калган атабыз, бирок калды 10 манжалар майданда. Корксом дагы угуп турам ал күндү, көздөн аккан ысык жашты көрдүңбү, көккө учкан сапырылган топурак, көрбөй калдың кандай жулду колуңду. Чоң атам согушка катышкан. Негизи чоң атамдын сүрөтүн алып келгем. Дүйнөдө согуш болбосун. Улуу жеңиш унутулгус эрдик. Улуу муундан келечекке тартууланган орду толгусу белек. Эскерип даңазалап туруу келечек муунга милдет.